Маданият кызматкерлеринин маданиятсыз кылык жоруктарынын саппашында белгилүү ырчы Айгерим Расул кызы турат десек жаңылбасак керек. Анткени ырчы айымдын маданиятсыз жоруктарына көп болуп келебиз. Жакында эле чыккан алып баруучу Нурзат Токтосунова менен болгон тойдогу чашташкан чыры социалдык тармактарда желдей тарады. Алгач Айгерим Расул кызы Instagram баракчасына жазып чыкса, көп өтпөй эле Нурзат Токтосунова ага жооп катары өздүк баракчасынан постун жарыялаган. Буга чейин да атактуу Айгерим Расул кызынын майы кызматкерлери менен болгон чырында эсиңиздерге сала кетели. Белгилүү болгондой, бул окуяда Айгерим майы кызматкерлерине баш бербей, телефону менен чаап жиберип, анын бетин канжалаткан. Толугураак төмөнкү видеодон көрсөңүздөр болот. Я певица, не узнаешь, что ли, меня? Тынчырак. Ооба, Айгерим Расул кызым. Молодец, турбазым. Ал эми бул ырчы журналист Алтынай Жайнакованын маданиятсыз кылык жоругунда эсиңиздерге сала кетели. Бул ырчы айымда Айгерим Расул кызынан кем калбай, керек болсо андан ашып түшүп, милиция кызматкеринин кашын жара тээп, бир топ маданиятсыз жоруктарын көргүзгөн. Алтынай Жайнакова. Ырчысызбы? Да, ырчы, есть журналистка. Тоже бизге келип кечирим сурайсыздар го, коюңуздарчы. Да, кечирип коюңуздар. Насчет чего кечирим сурайсыз? Насчет всего. Үйүбүзгө барып, кечирип коюңуз, жумушка барып, аке көп сүйлөбөңүз. Дагы бир шоу чөйрөсүндөгү белгилүү ырчы мырза Алмаз Шаадаевдин маданиятсыз жоруктарына токтоло кетели. Ал чубак ажы тууралуу видео тартып, көпчүлүктүн сынына кабылган болчу. Видеодо чубак ажыны туурап, аны шылдыңдап, качан үйлөнсөм болот деп суроо узатышып, алым чубак ажыга жана динге болгон түшүнбөстүгүн көрсөткөн деп көпчүлүк эл сынга алган эле. Жашым өтүп баратат, эртерээк үйлөнүш керекпи же болору? Эгерде сен жашың өтүп кетип аткан болсо, анда сен эки аял ал. Эки аял ал. Анын үстүнө кошо эки аял, ошондо 4 огул кылат. Бир кезде шоу чөйрөсүндө белгилүү ырчы мырзалардын саппашында турган ырчылардын бири Мирбек Иманбековду таанысаңыз керек. Бул ырчы мырзанын да интернетте жарган видеосун сунуштайбыз. Видеодо ырчы достору менен отуруп, мас абалында гитара менен ырдап жаткандыгын көрсөк болот. Бир учурда эле дос баласы гитара жалкабы досум десе, ырчы мырза ооба жалка дегенде досу гитара менен башына бир салат. Андан соң ошол жерде экөө мушташа кетишип, бири-бирин уур токмок калышкан. Айрым атактуулардын маданиятсыз кылык жоруктарын сиздерге тизмектедик. Булар эле эмес, ар бир инсан жашоодо жинденет деңизчи. Бирок эл алдында жүргөн соң сабырдуу болуу абзел. Сен өзүң кетпеди. Мага болсун. Айтсам жалко деп. Айжамал Олжобай кызы, Манас Мусаев, Ынтымак позитив программасы.